Ноокат районунда 225 орунду заманбап мектеп пайдаланууга берилди. Райондогу Кожокей айылында курулушу 3 жыл мурда башталган билим уясы быйыл толугу менен бүткөрүлдү. Мурда жыгачтан курулган мектепте окуган балдар эми жаркыраган таза жана кенен имаратта билим ала башташат. Теманы кабарчыбыз Самара Асанова улантат. Азыр сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Үй бүлөгө канчадан жашайт экен? Ана айтып койгулачы, ким айтат? Жаңы мектептин босогосун алгачкылардан болуп 1-класстар аттады. Асылкан эжеке 25 жыл өмүрүн мына ушундай жаш жеткинчектерге арнап келген болсо, бул аралыкта тар, эски имараттарда иштеген. Эми заманбап мектеп билим сапатын арттырууга, балдардын да, мугалимдердин да сабакка болгон кызыгуусун арттырат. Мурда эски мектепте кысылып, мындай тар жерде окучу эле, балдар бир партага 3төн отурчу эле. Мына азыр жаңы мектеп курулуп, бизге аябай кубанычта болуп турабыз. Бүгүн мектеп ачылып, балдар дагы кубанычта. Эми биз ушул жаңы мектепте балдарга көптөгөн көрсөтмөлөрдү көрсөтүп, азыркы санариптештирүү жылында ылайыкташтырылган техник каражаттарын колдонобуз. Заманбап мектеп 225 орунду, кенен, таза, жарык класстык кааналар зарыл болгон бардык окуу куралдары менен жасалган. Пандемия шартында балдар аралыктан билим алып жаткандыктан азырынча класстык кааналар бош. Жаңы заманбап мектеп бардык эмеректер менен камсыздалган, ошондой эле санариптештүү талабына ылайык интерактивдик доска, ноутбук, компьютер менен толук камсыздалган. Быйыл Ош облусунда жалпысынан жаңы окуу жылына карата 12 мектеп пайдаланууга берилген. Жаңы билим уясы окуучуларга зарыл болгон бардык шарттары менен салынган. Анын курулушуна республикалык бюджеттен 51 миллион сом бөлүнгөн. Балдар үчүн ашкананын ичине бардык керектүү эмеректер толтурулуп, керек болсо жылуу сууга чейин киргизилген. Мен ушул 12 жылдан бери иштеймин. Баягы лагерь болгон финский мектепте өзүбүз ашар жылында столовый жасаганбыз. Эми мына заманбап мектеп түшүп, бардыгыбыз сүйүнүчтөбүз. Балдарыбыз ысык тамак менен камсыз болгон. Ал эми спорт залда машыгуучу шаймандарына чейин бар. Чыңгараев мектебинин жаңыдан түптөлүшү электиктерди ого бетер кубандырды. Анткени мурда жыгачтан салынган мектепте билим берүү кооптуу болуп келген. Өкмөткө, президентке ыраазы элем мен. Анткени ушунчалык оор кырдаалда дагы ушу билим берүүгө өтө көңүл бурду. Мына ушу тоо койнунда айрыкча мына ушу тоо боорундагы мектептин ачылышы бул биз үчүн өтө сыймык, өтө неме рахат болуп атат. Анткени биз Пинский немеде иштедик, 30 жыл, 39 жыл иштедим. Пандемия шартына карабай быйыл өлкөдө мектептердин курулушу токтогон жок. Жаңы окуу жылына карата республика боюнча 14 жаңы мектеп ачылган. 21 авариялык мектебибиз бүтүп 1-декабрга чейин ишке берилет. 21 мектеп 5-10 жылдан бери курулуш уланып келген мектептер бар. Долгострой деп коет, ушул көп жылдан бери курулуп келген. Ошолордун 21 мектеп дагы ишке берилет. Андан кийин саат өнүктүрүү фондунан дагы 4 мектепти ишке берүү каралган. Мындайча айтканда азыр 41 мектеп жаңы жылга чейин ишке берилүүгө даярдалып атат да. Мектептерди оңдоо жаңыдан куруу колго алынып, андан сырткары учурда өлкө боюнча жемкорлук менен күрөшүүдөн түшкөн каражатка 4 мектеп курулуп жатат. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош облусу.